4 метр таап берсеңиз, мен ошол жерде мурдумду кесип берем азыр. Кеттик, жүрүң. Серьезно? Кеттик. Мына ушул автокырсыктардын олимпиадасынан алдыга чыгып кетеби деп мына ноокаттын жолун көрүп туруп ошондой ойго келип турам да. Неге? Азыр сиз канча метр кирдиңиз? Men özümeniki 350 yazıp oldu. Ben 8 metre girdim. Az 180 yazdırıldım, ben 4 metre girdirdim. 3. kategoriya жол болуп атат. Неге 3 категория? Бул өзү республикаский жол болуп атса. Мен сиздерден кепилдик сурап атам. Себеби сиздер азыр көзөмөл кылганыңыздар үчүн сиздер айлык алып атасыздар. Сиздер соопчулукка иштеп аткан жоксуздар да. Мамлекет өзү курсун деген жол, ошол жеке фирма курган Белөрүктөгү жолдой болуп 12 жыл без ремонт кармап береби, бербейби? Мен ошону сурагым келет. Ушул жолбу? Ооба, без ремонт. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тез Ысык көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 28 79 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Ноокаттамын. Азыр Олимпиада кызып турган маал, бирок Кыргыз азыр спорт олимпиадасынан алдыга чыкпай атса дагы, мына ушул автокырсыктардын олимпиадасынан алдыга чыгып кетеби деп мына Ноокаттын жолун көрүп туруп ошондой ойго келип турам да. Неге? Эми бир жагынан рахмат. Кылынып атат, курулуп атат. Жаман эмес, жакшы. Бирок деген жери бар. Мына асфальт курулду. Бул республикалык маанидеги жол. Мындан ары ушул Бишкектен, Оштон, Жалал Абадтан келип, керек болсо Орусия, Казакстандан нары келип, бул жагы Өзбекстан, Тажикстанга чейин өтүп кетет. Лейлекке чейин барат мындай алганда. Биздин эң акыркы айылыбыз Аркага чейин ушул жол алып барат. Бүтүндөй Ноокат району турат. Андан нары Баткен облусу турат бул жакта. Эми ошонун бардыгын кошсоңуз, эми бир 700 миңден ашыгыраак калк ушул жакта жашайт. Эми караңыздар. Эми ушул республикалык жолдун азыркы абалы ушул. Жол курулуп атат. Жолдун кеңдиги эми 4 полоса болсо жакшы болот эле, бирок 2 полоса болуп курулуп атат. Макул, 2 полоса болсо 2 полоса болсун. 4 турак жай салып атабыз. Коопсуз жашоонун жолун ушул жерде көрсөтөм деп турам. Себеби бизде 10 жылдан ашык тажрыйба бар, курулушта өзү жүргөнбүз. Мыйзамдуу курулуш кылайлы деп аракеттенип атабыз да. Элдер келип өзүнө домком шайларыча же башка иштер болгуча биз карап берип турабыз. Бир батир сатылса дагы элдин аманатын биз мойнубузга алдык. Бул бүтөт 10 күндөн кийин, Кудай буйрса 10 күндөн кийин бүтөт. 2 тилкеден кийин мындай жолдордо адатта баягы обочина деген жолдун чети, жээги деген болот да. Ошол жолдун жээгин карап көрүңүздөр эми. Жээг мына. Мындай кылганда ушунчалык жер жээг катары калтырылып атат. Бул жерде эми кан жол, чоң трасса. Ушул жолдо бирөөнүн дөңгөлөгү жарылып кетет, тешилип калат. Бирөөнүн бир жери үзүлүп кетет. Бирөөнүн бир жери мындай сынып калат. Анан мына ошол жолдо чекеге чыгып машинасын токтотоюн дейт. Токтотконго мүмкүнчүлүк дээрлик жок. Токтоткон болсо бир дөңгөлөгү мына арыктын ичинде калыш керек. Эгерде кыш деген бар, жаз деген бар, ар түрдүү кырсык деген бар, ар түрдүү бир болуп көрбөгөн нерселер болуп кетиши мүмкүн. Эми ушундай жерде машинаны ушундай эле чекеге чыгарайын десең бул жака түшөсүң. Же тайып барсаң ушул арыктын ичине түшөсүң. Ошол арыктын эмне үчүн азыр менде суроо болуп атат, эмне үчүн жолго мынчалык жакын кылды деп. Себеби мына жакта дээрлик 3 метрдей жер, мына жагы тротуар. Тротуар мындан нары болот. Анан бул жагына азыр тротуар менен ушул асфальт жолдун ортосуна мына 3 метр жерди ушул лотоктун ортосуна 3 метр жерди калтырыптыр. Ушул жерди мындай кылып эле 3 метр эмес, 3 метр калтырбай 1 метр калтырып койсун. Жакыныраак кыла берсин, 1,5 метр калтырсын, 1,5 метр калтырсын. Ошондо дагы мына жакта жолдун, асфальт жолдун трассанын жээги кеңирирээк болмок. Бул эми бир жагынан инженерлерди күнөөлөйүн десең, алар айтат, биз долбоор боюнча кылып атабыз дейт. Долбоордун автору ким? Долбоор эмненин негизинде ушундай кылып чийди?
Бул өзүн не кантип негиздеп берет, мен азыр түшүнбөйм. Жол жер жок эмес, бар экен. Эми жер жок, наркы жагы сай болуп кеткен, жар болуп кеткен жерлерди мен түшүнөм. А мүмкүнчүлүк жок экен, тарыраак экен, алып өтүп тур, макул дейсиң. А бирок мынандай кеңири жер турса, ошол кең жерди тарытып асфальтты эмне үчүн бул жака аз жээк калтырат дагы, мына жака эмне үчүн кең жээк калтырат? Мына жер кимге керек, мен ошону түшүнө албай атам. Азыр Ноокаттын Ош Ноокат жолун куруп аткан куруучулардын негизи эле ушул долбоордун авторун таап, ушул же транспорт министрлигинин авторун таап бир сурап көрөлүчү. Бул эртең кандай болот? Бул азыр автокырсыктар боюнча олимпиаданын алтынын албасак болду дейм да, ушул жерден арыкка түшүп. Азыр мен мына жакта бир киши менен сүйлөшсөм айтат, ушул жол курулуп атат, эмитен эле ошо 2 машинаны өз көзүм менен көрдүм дейт, ушул арыкка түшүп кеткен дейт. Али жол бүт элек. Бул жерде өтө катуу жол, катуу айдаш элек. А бул трасса, скоростной жол. Азыр жанагы жолдун курулушу боюнча ошо курулуштун авторлорун издеп атам, таба элекмин. Бирок ошондой болсо дагы азыр мына Ноокат райондук администрациясынын башчысына, ошо акимге келдим. Акимден сурайын деп атам. Эгер аны да тута алсам, кармай алсам. Бул жолдун негизи эле ошол курулушу эмне үчүн ушундай менин көз карашымда каталар менен курулуп атат деген суроону бергим келип атат. Анткени мындай да, бул аким деген, жетекчи деген бул өндүрүшчү эмес. Булар көзөмөлчү. Жол эмне үчүн мындай болбой, мындай болуп атат? А эмне үчүн мындай кылса болбойт? А мынаны мындай кылып койсок болбойбу? Ошол долбоорго өзгөртүү киргизсек болбойбу? А долбоор өзү туура түзүлгөнбү? Эмненин негизинде түзүлгөн? Кайсыл эреженин негизинде, кайсыл стандарттын негизинде ушундай кылып чыздың эле дегенге акимдин акысы бар. Ошентип сураганга, талапты койгонго, иштин сапатын, иштин ыңгайлуулугун, ошол курулуп аткан курулуштун коопсуздугун көзөмөлдөгөнгө, талап кылганга акысы бар. Ошон үчүн азыр акимден сурайлы. Ошону талап кылып атасызбы же кылбай атасызбы? Бул эмненин негизинде ушул проект ишке ашып атат деп. Жүрүңүздөр. Topladım ya seninle görüşüm. Кандайсыздар, кыздар бу? Sen televizyonda görürler var. Hasan yoluna çıkabilir. Sen Ең жақсы сен керек емес. Ақындар бұлар. Бұл туралы таланттар. Қандай жақсымыз? Ең жақсы. Ой, саламатсыздар. Баягы күнү башка аким менен сүйлөштүм беле, саламатсыздар. Саламатсызбы? Кандайсыз? Атыңды бересиз, фамилияңды сакып. Мен баягы күнү чындап эле башка киши менен сүйлөштүм беле, акимде. Билбейм. Бизде бир эле аким бар. Жо, баягы ротация болуп атпайбы деп ошондон алмашып кеттим. Иштер кандай? Жакшы, рахмат. Келдим. Силерден сол киши барбы? Сиз бул жакта турасызбы же? Кишилер бар? Жок, өзүм эле. Азыр апалар силер менен? Жок, алар келсем отурган экен анан. Келиңиз. Кыз баштадыңыздар. Мен биринчи орунбасарым. Ушул таанисың? Жок, тааныбайм. Качан келдиңиз? Азыр эле келдим, мен Келиңиз. бир суроо болуп атат да. Эми мынау жетекчи райондук, облустук, жергиликтүү мындай жетекчилер булар өндүрүшчү эмес да. Булар жетекчи мындай алганда. Сиздердин бир эле милдетиңиздер мындай алганда көзөмөл да, билишимче. Анан мынау жолдун курулушу боюнча көзөмөл кандай болуп атат дегеним, азыр жол курулуп атат, бир полосалуу болуп атат. Бул республикалык маанидеги жол эмне үчүн бир полоса болуп атат? Биринчи суроо. Анан экинчи суроо. Анын автору, долбоордун автору эмненин негизинде ушинтип долбоорду чыйган? Анан ошол сиздердин анализден, бир катар кароодон өткөнбү дегеним, жол азыр баягы жолдун обочинасына болгону 1 метрдин тегерегинде жер калыптыр да. Ошол эле учурда наркы жакта 3 метрдей жерди жөн таштап атышат. Неге? Жер жок болсо мен түшүнөт элем. Бар жерге неге обочина койбой атат, республикалык значениедеги жолго деп.
Ошонун боюнча кээ бир жер мына тарып кетип атат, кээ бир жер кеңейип кетип атат деген сыяктуу айтып атасыз да. Көп эле жер жөн мисалы үчүн ошол. Көп эле жер тар. Негизи мына өзүңүз билесиз, бул жол боюнча буга чейин ушу башталып келгенде экинчи катмары жабыла элек эмес беле. Өткөн ушу акылбек үшөөбүз келгенде дагы ошо элдер суроо берип ушу бүтүп калса жакшы болот эле деген ойлорду айтты эле. Андан ошол Камчыбек Кыдыршевич келип өзү келип көрүп, азыркы башталып аткан ишти ошол 6 километр жолду экинчи слойун убакыт берип бастыргыла деп батыраак срокторун коюп бул тапшырманын баарын ушу Минтранска берген. Жол азыркы кезде ушу Минтранстын балансында турат да. Иштеп аткан техникалар, кетип аткан каражаттардын баары ушу Минтранстын көзөмөлүндө болот да. Анан азыркы проект боюнча жолдун туурасы 28 метр. 4 полоса болот да. Жок, бул нокаттын ичи. Ичи. Нокатка кире бериште мисалы Россия колхоздун наркы эмне өсөр деп койчу эле ошол тараптар. Анан азыр ошо нокаттын ичин айтып өтөйүн. Анан өзүңүз айткандай ошол могу жерде Күргөйдө биз анализ кылып өткөндө караганбыз, ошондо дрон менен караганда ошол Күргөйдөн ары бери өткөн машинанын саны 18 миңден 21 миңге чейин машина өтөт деп эсептелген. Канча убакыт? Бир суткада. Чоң машинадан баштап жана эки машинага чейин. Мына ошонун кесепетине мына жол ошол азыркы талапка жооп бербейт болуп, канчалык элдер жумуштан кечип атат. Мына бир жерге машина койгонго өзүңүздөр байкасаңыз мындай айтканда жер жок да. Ошонун баарын чечүү максатында жанагындай тездетип бергиле деп ошол Нокат шаарынын ичинде жанагы экинчи слой иштери башталып атат. Кудай буйрса мунун баары жанагындай бир ноябрдын бир неченде мөөнөттөр коюлду, ошол убакта бүтүп калабыз. Азыркы кезде өзүңүз байкагандай электрический столбалар. Биз биринчи эсептегенде 120 болчу, азыр андан ашып 150ге чейин жетти болуш керек ушуларда. Анан жанагындай ошо кызыл линияга чыгып кеткен элдин жеке турак жайлары болобу, короо жайлары болобу, магазиндери болобу, булардын баардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жана стенанын капталдарында кызыл менен жазылып турат, байкасаңыз керек. Ошонун баары Кудай буйрса макулдуктардын негизинде бузулат. Андан тышкары дагы бул телекомдун эмелери, столбалары байланыштык. Алар да ошол өзүлөрүнүн эмеси менен, сметасы менен алар өз жумуштарын аткарып берет. То есть коммуникация жылат. Бул боюнча эме болбойт да. Мындай элдер туура түшүнүп атат. Азыр андан башка жана жолдун боюндагы бак дарактардын баары бүт ошол жанагындай 28 метрдин ичине кирип кетет. Алар албасак болбойт. Алардын баарына мындай макулдуктар берилген. Тиешелер биздин селенхозболушулардын баары макулдуктарын берди да. Анан мунун баарын көзөмөлдөө чактай ошол органдар барбы деп атпайсызбы? Ата ошо Минтранстын эмелери бар, технадзорлору бар. Туура, бирок жергиликтүү бийликтин өкүлү катары. Анан сиздер азыр сиздердин мааниңиздер, статусуңуздар алганда бийиктеп, мындай алганда президенттин өкүлү болуп калдыңыздар да сиздер. Анан азыр мен даказ айтып бүтөйүн. Анан өзүңүз айткандай ошол бизде ошол жол жаңадан киргенде Зулпиев айыл өкмөтүнө тиешелүү участоктор бар. Бир Макутов айыл өкмөтүнө тиешелүү участоктор бар. Нокат шаар мэриясына тиешелүү чыгып атканда Гүлистан, андан аркы тиги жаңы Нокат. Ушулардын баары 5 айыл өкмөт мэрияны кошуп, өзүбүздүн жооптуу кызматкерлер менен ошо карап, архитектураны кошуп, госрегистрди кошуп, экологтордон кошуп, санэпидстен состав комиссияны кошуп, өзүң айткандай ошо карап туруу максатында, көмөк көрсөтүү максатында, жеринде мындай айтканда ушул райондогу айылдык маалында чечүү маселе болуп калат. Алардын баарын Минтранс чечип бере албайт. Ошол мына өзүбүздүн деңгээлибизде өзүбүз чечели деген маалда жанагындай буйрук менен биз атай комиссия түзгөнбүз. Азыр комиссия ошолордун баары сиз айткандай ошол көзөмөлдөөчү жерин ар ким өзүнүн эмесине жараша. Суроо ошондой болот да, кечиресиз. Мындай болот да, сиздерде маселе жок. Сиздерге Минтранс айтты. Жолду кеңейтебиз, жолду тазалап бергиле деди. Сиздер ооба, сиздер тазалап берип атасыздар. Бирок тазалап берген жериңиздерге жол курулбай атат да. Ал жөн эле талаада калып атат да. Мисалы азыр сизден бир кагаз алсам болобу экен? Жок, мен өзүм эле алайын да. Ошо менен кагазыңыздан алып эле. Ошо барып деле көрүп келсек болмок эле өзү. Биз дұрыс күндүр ошо жактабыз. Ооба. Сиздер көрүп атасыздар, мен аны түшүнөм. Азыр мындай болуп атат да, мына карасаңыздар. Мына Нокаттын айылы мына жерден башталат деп коелу. Мына жерден башталат деп коелу. А жол мына жерден наркы тоодон түшүп келатат. Келатканда мына жерде жол турат. Мындай болуп келди. Эми жолдун ортосуна мына бир линия жанагы двойной полоса деп коелу. Ушул жак бар. Анан муну мындай кылып чызып коелу да. Мындай кылып. Мындай деле болбосо керек өзү. Машина ушунун ичинде жүрөт. Мындай кылганда. Бирок мына жерден азыр жолдун обочинасы кетип атат.
мындай кетип атат дагы. Ушул машина, мисалы машинанын энин ушундай ала турган болсок, мына машина жолдон чыга турган болсо, мисалы обочинага токтойм дей турган болсо, ал мынантип токтойт эртеңчи. ооба. Жок эле дегенде. А сиздерге мына жерден лотокту коюп атасыздар. Жакшы. А бирок мына жерден мынау менен мынау асфальт менен ошондо мына лотоктун ортосундагы жер Эмне үчүн асфальт болбойт деп атасыз? жок, 1,20 болуп атат да ашып кетсе. А ошол эле учурда мына жерден мындан нары тротуар кетип атат. Ооба. 1,5 мен өлчөп келдим. Примерно ошондой. Ооба, 1,5 метр бул жер тротуар экен. Тротуар дейли. А тротуар менен мынау жердин өлчөмү 3 метр болуп атат да. Ошол 3 метрди биз неге муну калтырып атабыз дагы? Эмне үчүн муну обочинага жол бербей атабыз? Эми өзүңүз билесиз. Жолдо машина сынат, дөңгөлөгү тешилет, ар түрдүү кырсык болот, кээде озуп өтөм дейт, шашкандар болот. Ошондой учурга эмне үчүн мына жердеги лотокту мынандайрактан эле кылып кое берсек, бизди бирөө уруша беле же шарият бузулуп кала беле? Эми сиздин оюңузду мен туура түшүндүм. Мындай айтканда сиздин айтканыңыз боюнча мына жакта 1 жылдан бери узартып эле мындай генерал кылып койбойсуңар деген кепти айтып атасыз да? Ооба, мына 1,20-ны, ооба, 1,20-ны узартып эле бир аз эме кылып. Бул азыр мисалы бул жанагы эл аралык жок эле дегендеги баягы республикалык маанидеги жол болуп атса. Анан бул жерден чоң КАМАЗдар өтүп атса, жүк ташуучулар. Анан ал КАМАЗдар көбүнчө бузулат. Көбүнчө жүгүн тарта албай калат, таят, ар түрдүү учур болот. Ошого эмне үчүн биз азыр ошо болгону 1,5 метр гана буларга обочина берип атабыз дагы жээкти. А мына жактан жөн эле бемаани эле 3 метр жерди калтырып коюп атабыз. Эмнеге? Сиздер бошотуп берип атасыздар. Муну мындай кылсак да болот. Биринчиден проекттер азыр көрүп мындай сүйлөшсек болот. Ошо проектте толук айтылып турат да, даже сантиметринен эле. Ооба. Анан мына могу жерде көбүрөөк участок калган себебичи, менин жеке оюмча, булар мындай деп айтылган. Бул жерде Санитарно-защитный зона деген анда болот. Коммуникация жок болуп атат азырчы. Жанагы коммуникацияны көрдүм, ал тротуардын дагы биягынан кетип атат. Канализацияда жер ошол жолдун эмесин калбаш үчүн ошон үчүн калтырылган жерлер бар да. Ошондой. Размерен 28 тротуар бер. Проекттин көрүп турган сүйлөшпөйт. Жок, ошол жакшы экен. Азыр мен ошон үчүн мен биринчиден өзү долбоордун авторун издегим келди. Себеби автор эмненин негизинде ушундай кылып калтырып атат. Анан экинчиден ал проект мына жерде талкуудан өттү. Ал келип өзү көрдү. Аким мисалы өзүн карай турган болсо кеңешип, мына жериң эмне үчүн кең эмес? Мына жерде бул обочинага 1,5 метрге машина батпаса, эмне үчүн муну калтырып атасың, же болбосо эмне үчүн мындай тар кылып атасың деген суроо берилдиби деген суроо да. Бул проект по-моему былтыр түзүлдү да, Бул проект жана былтыр өзүңүз билесиз 31-августка чейин катуу жол башталды го. Ошол проекттин негизинде тиги башталды да. Бул бир экинчиден өзүңүз билесиз кенеде бир проект болсо ошол талкуудан өтөт, андан экспертизадан өтөт. Проектти сызган адам, чийген адам мындай айтканда акча салып аткан баарында деген жооптуу болот. Формалдуу жоопторуңуз туура. Бирок ошол эле учурда мен тирүү адаммын да, мен көрүп жүрөм. Мисалы Жалал Абадта ошо мына Ош Жалал Абад участкасы курулган. Ошол жерде бир улуттук коопсуздук кызматынын бир кызматкери бар экен. Ошол кишинин үйү ошол жерде экен, ата жайы. Анан ал проект айтыптыр. Эми мындай кылып туруп айланып өткүлө деген экен. Берки ошонун каршысындагы көчөнү мындай кылып туруп жемирип ошол жерде снос болду. А жол ошол жерге келгенде мынтип ийип өтүп атат. А долбоор андай эмес. А долбоордун автору ошого баш ийип ошондой кылганга аргасыз болгон. Эл ыйлап атат. Ал ошентип бүтүп калды. Макул эми өлкөсүн деп мен чыгарган жокмун. А бирок мына жерде азыр курулуп аткан учурда ошол проектти ал шарият эмес. Ал конституция эмес. Өзгөртсөк болот. Эмне үчүн азыр практикалык мааниси бар. Ошол бир машина батпай таттууган, ошону мына жакка жылдырып койчу дебей атасыздарбы? Мунун деле суроом туура. Бул эми проект бекип калгандайынчы. Өзүңүз билесиз, проектти мисалы үчүн мен сызып туруп аткаруучуга берсем, ал ошол проект кандай сызылса ошондон 1 метрди алыс бес кете алат. Бирок мындай кылбайлы. Бирок ошол проекттин көрөлүк. Анан ошол проектти сызган адам менен мындай айтканда пикирлешсеңиз туура болот. Ооба, жакшы болот эле. Жок, бирок мен сизден жетекчи катары сурагым келип атат. Өзү негизи курулушта ар түрдүү баягы кемчиликтер кетет. Жаңы бир мурда эске алынбай калган нерселер чыгат. Ошол учурда оңдоп же болбосо бир комиссияны түзүп, ошол комиссиянын чечиминин негизинде өзгөртүп кетсе болот. Мына жерде өзгөртпөсөк болбойт экен деп эле ошол бир протокол менен өзгөртүлүп кете бере турган нерсени азыр проект бүтүп калды. Ал эми шарият, ал конституция дегенден алысыраак болсок дейм да. Азыр аңыз деле туура, бирок негизи биз бай проекттин деле мындай
өтө мындай өзгөрткөнгө аракет кылган жокпуз. Анын үчүн ошо проектти сызган адамды таап алып, өзүң ошол менен жанагындай балким жеринде көрүп жана кирип чыгып аткан жерлерди алып. Туура, мен азыр ал суроону берем, бирок мен жетекчи катары сизден сурагым келип атат. Мен баягы башта сөздө айтпадымбы? Сиз өндүрүшчү эмессиз. Сиз жетекчисиз. Жетекчи катары сиз көзөмөлдөйсүз. Сиздин башка эч жумушуңуз жок. Сиз болгону, ой, мына эмнеге мындай болуп атат? Мына мындай кылам. Мунуну эмнеге болбойт экен? Анда комиссия түзүлгүлө да оңдогула деп эле кол жаңсап эле отура турган кызматкерсиз дейм мындай болгондо. Ошону эмне үчүн кылбай атасыз деген суроо да. Туура, эми азыр мына жол башталганга 1 жума болуп калды. Ооба. 1 жума болуп калды, эгерде өзгөртүү зарылдык болсо, комиссиялар барып жер-жеринде карап атат. Бирок муну ушинтели мынтели деген комиссиянын жана мүчөлөрүнүн сунуш түшкөн эмес. Азыркыга чейин бизде ар бир отурумда протокол менен бекилет да. Карайлык, эгерде жанагындай өзгөртүүнүн зарылдыгы болсо, өзүбүздө мына отурумдар болот. Ошол иштин зарылдыгына байланыштуу да, балким 1 күндө 2 жолу болуп калышы мүмкүн. Анан аялдама боюнча. Аялдама болот. Аялдамалар болуптур, ордуларын көрдүм. Бирок аялдаманын жанагы бордюрларды коюпсуздар. Бирок ал бордюрдун мына 2 эмеси, 2 канаты асфальтка тийип турат да. Ошондой болушу шарт эле. Эртең бирөө келип туруп ошол жерден же баягы бордюрду сүзүп авария болот, же бир жери сынат, же болбосо баягы мотор менен барып туруп ошол жерге асылып калат тургандай болот. Эми булардын баарычы, булардын ошо проект менен жасалып атат. Мен түшүнүп атам проектти, бирок проектти ал адам жасайт да. Азыр эми өткөрүп алууда боло элек, бүттү деп баягы актыра түзүлө элек. Жок, ошон үчүн ага жеткизбей эле. Ошону азыртан эле ушул пикирлерди эске алып, өзүңүздөр карап, мына жерде эл айтып атат, эртең мындай болот, ошон үчүн азыртан өзгөртүп коелу деп койсоңуздар эмне болот? Ошондо бордюр деле эконом болмок. Эл айтты эле, ызыр айтты деп карап көрөлү. Жок, эми мен деле адис эмесмин чындыгында, бирок эми эл айтып атат да. Эл мына жери тура эмес болуп атат, мына жери өтө эле тар болуп калып атат, бир машина батпайт. Эртең наркы өтүп кетип аткан баягы негизги жолдон өткөн машинага помех берет деген сөздөр болот. Негизи коомдук пикир туура эле. Туп-туура айтылат да. Ошол жерде жашагандар билет, канча мисалы үчүн транспорт өтөт, канча балдар мектепке барып келет, туура жолдон канча киши өтөт. Мындай айтканда коомдук пикирди эске алабыз. Бул сөздө бирок жанагындай өзүбүздүн жанагындай тиешелүү ошол комиссиянын мүчөлөрү менен отурум өткөндө эске алсак болот. Муну отурумдан азыр эле чыгып баягы өткөрсөк болот. Жакытбек мырза, мындай да, мен эми сындасам, сындай эле бересиң дейсиздер да. Ошо сындай эле бербей, мен сунушумду айтып эле кирип атам да азырчы. Аны туура кабыл алыңыздар эми. Мына жакта Абширсай көпүрөсү менен Чилисай көпүрөсү дейли. Ошол жердин экөөнүндө тең жанагы 2 полосолуу жолго ылайыктап көпүрөнү куруп атасыздар. Бирок ошол жол деле 2 полоса болуп атат. Бирок мына Нукаттын ичи 4 полоса болуп атат. Бирок мына көпүрөнү эртең дагы бир ашып кетсе 10 жылдан кийин кайра эле бузуп, кайра эле 4 полоса кылганга туура келет го деп ойлойм. Эми бул тарыхый эме болуп атат да. Бул жакта жалпысынан алганда ошо көпүрөнүн аркы жагында бир миллион болбосо да 700 миң адам жашап атат. Анан 700 миң адам жашаган болгондо дагы мындан ары Тажикстанга, Өзбекстанга өтүп кете турган трасса болсо, ошону эмнеге 4 полоса кылбай калдык дейт. Буларды ошол митрасын жанагы эмесин сурайлык биринчиден. Азыр өзгөртүү киргизе койсо эмне болот экен ошого? Эми долбоорго. Болот. Кээде баягы мындай айтканда иштин баягы жагдайына жараша, жумуштун талабына жараша көп эле проект өзгөрүп атпайбы? Бул биринчиден, экинчиден акчага байланыштуу болуп атат. Сиз баягы негиздүү эле салып салбайсыңарбы? 10 жылдан кайра кеңейтип отурбай деп атпайсызбы? Кеңейтиш үчүн кайра бузабыз муну. Кайра жолду тособуз, кайра баштан кылабыз да. Ошону азыр эле кылсаңыздар, ошондо азыр акча жок дегениңиздерден үнөм дагы болмок дейм. Машинанын мына 10 жылдан кийин саны дагы өсөт. Элдин саны өсөт. Азыр 1000 машина өтүп атса, 5 жылдан кийин 5000 машина өтүп калышы мүмкүн да. Мен сиздин оюңузду колдойм, бирок проектини көрүп туруп айтпасак, бул жөнүндө баягы үстүнөн айта бербейм. Проектти ошон үчүн проектти сызган кишини азыр таап берип, ыдырыска жолуктуралык. Жакшы болот эле. Ошо менен кеңешип маектесеңиз, кенен бир маалымат аласыздар. Жол боюнча дагы, көпүрө боюнча, жана башка өзүнө тиешелүү эме боюнча жана. Анан мына автору мен болбогондо эми баягы кээ бир жерин билсем, кээ бир жерин билбейм. Туура, бирок сиздин демилге көтөрүү мүмкүнчүлүгүңүз болуп атпайбы? Эми сизди мындай алганда президент угат деген сөз. Ошондой болсо, мына жактан жанагы азыр менин угушума караганда Арабан районунан Нокатка келе турган жолдун долбоору бар экен. Бул кески жол бар. Анан Аралдан келгенби? Нокаттын кире беришинен мынау көк жар жака чейин өтүп кете турган мынау Нокатты айланып өтүүчү жолдун долбоору бар экен. Ушул эки жолдун тагдыры эмне болуп атат, качан болуп атат? Биз аракет кылып аткан объездной жол бу. Объездной жол боюнча мындай алганбыз да. Биз эң биринчи ушул жерге келген. Качан келсек эле баягы маселе ушундай башталат деп анан биз мына первизан болуп кеңешип анан баягы анча-мынча баягы айылдын шартын, район шартын биле баштагандан кийин канчалык ошол машинанын жанагындай саны бир кыскартуу максатына жок дегенде бир ошол Кызыл Кыяга баткын кетип аткан жана грузовой бензин тарткан машиналарды көп өтөт деп өзүм
Sonra ошолорго кандай шарт түзүп беребиз дегенде биз ат менен да кыдырып, кээ бирин ат менен көрүшөбүз. 2 вариантты токтоп, а кезде акчаны кайдан табабыз деген дагы ким берет деген да кеп мындай ачык болчу да. Ошондо биз 9 километр 200 метр болчу. 9 километр 200 метр колубуздан келет экен, жок дегенде ошол эки чоң көпүрө бар экен, бири аралдагы сел алып кеткен. Экинчиси бул жана Чилсайдын боюндагы көпүрөнү кеңейтүү. Ошондо эки көпүрө экен, калгандарын эптеп элдин күчү менен, биздин өзүбүздүн техниканын күчү менен асфальт албайбыз, бирок шагыл төгөлүп. Ошого знак коюп, жоктон кетип аткан машиналар ушак менен кетсе, бияктагы машинанын саны азаябы деген геп болгон да. Ошо менен 9 километр 200ге токтогондо ошонун биз түзгөн сметалык баасы 340 миллион сом болгон. Анан 340 миллион сом деле бизде жок да. Анан муну ким берет болду? Анан Элжебек Мырзалиевич биздин губернаторубуз, ошо биздин өнүктүү фонддон биз жардам берейин, жок деген эки көпүрөнүн акчасын чечкенге аракет кылып, анан көпүрөгө смета түздүргөнбүз. Көпүрө билесиз абдан жооптуу да, массовиктер керек жерге канчалаган машина өтөт, канчалаган бийиктен баягы кулап кетпеш үчүн ошондо да бир топ акчаны талап кылган. Ошонун баарын коштон жана мен айтып 140 миллион сом чыккан да. Ошонун негизинде бул киши ушу биздин тиги урматтуу президент кайрылган. Урматтуу президент ошондо макулдуктарын берип, карап келгиле деп китайский эки компания келген. Жол салып жүрген China Road деген компания келди. Келип биз ошо биздин проект боюнча көрүп, анан мынтип айтты да, бул жол биз үчүн ичинде объем аябай аз экен деди. Экинчиден бул акчага бүтпөйт бул жол деди. Бирок жана айттым го, акчанын ээси ким болорун биз билген жокпуз. Өзүбүз аябай эле түзгөндөгүбүз болчу да жана проекттинчи. Андан кийин Шансон деген компания келди. Шансон деген компания келди дагы жолду көрүп жана мен айттым го, кругойдо 18 миңден ашык машина жүрөт деп. Ошону пробка жок болуп калып атпайбы ошонучу. Азыркыдай пробка жок. Болгон 3-4 грузовой Ростовтан чыгып, платный жол кылсак болот дегенге чейин барышты. Анан алар деле толук жооп бербей эле кетишти. Андан кийин Камчы Кыдыршевич келгенде биз ошол мурунку проектини көрсөттүк, айны келгенде. Андан ошондон Минтрастын кишилерин чакырып Союз убагында ушул жактан салынат деген бир проект бар экен, бирок калып кеткен экен да, акчасы чечилбей калып, Союз тарап кеткен экен. Аны да көрсөттүк азыркы проекттер жасашы кишилерге. Алар 3 күн кечке ошол жакта жүрүп, анан 200 вариант менен кеткен. 200 вариант менен кетип, узундугу 15,9 километр эмеге токтошту. Узундугучу. Ошого буйрса проект сызып атат. Ошондо өзүңүз айткандай ошол узундугу 15,9 болот, туурасы 32 болот. 28 болот. 28 метр болот туурасычы. Анда кичинекей болуп калат экен, эки полоса болуп кеткен анда. 28 болот, минимальный 90 км час жүрө турган магистрал болот. Анан полный асфальт болот деди. Полный асфальт болот деди. Ошол жана мен айткандай Гүлистанга тиешелүү жерлер бар, кээ бир кишилердин үлүш жерлери бар, Зулпиевай өкмөтүнө тиешелүү жерлер бар, Мирмаховго тиешелүү жерлер бар, Жагынокотко тиешелүү. Алардын баары жергиликтүү ошо маселени убагында чечүү боюнча дагы комиссия түзгөнбүз. Азыр ошо проект бекип келип, мына могу жерге чейин мындай кетет, биягы мындай кетет деген болсо биз тиешелүү маселени чечип беребиз. Элдин үлүш жерин жылдырабыз. Анан бул маселе көзөмөлгө болуп атат, бирок тездик менен жылып атат. Анан акчаны болсо биздин ошо кыргыз өкмөтү чечип беребиз деди, канча миллион болсо да. Бирок бизге эң маанилүүсү мөөнөтү болуп атат да. Мөөнөтү мындай делген да. Мөөнөтү чын айтыш керек, калп айтканда. Бул эми чоң проект болуп атпайбы, биздин үчүн деле 15 километр. Анан могу жаңы жылга чейин проект сызылып бүтөт деген. Анан проект ошол сызылып бүтсө, бул жаз алды менен башталып калат. 2025 жаз алды мененчи. Рахмат. Вы станицте, как раз жолдор проект боюнча ошол бир аз биз түшүнгөн жерлер бар экен, түшүнбөгөн жерлер бар экен, ошол боюнча суроом бар дегенден анан ошол. Мен ошол проектти. Жана кагазыңызды дагалат окшойт эми. Менин атым Ыдырыс. Эми өзүмдү мен шайлап алган депутатмын да. Анан сиздерден бир сураганга аргасыз болуп атам. Азыр мына жолду куруп атасыздар го. Эми автор проекттен таба албайт окшойбуз, а? Жок, почему? Кыргыз-Дортонос проекти Исаев Улан деген бар да бизде. Анын телефон аркылуу байланыссак болобу жок дегенде? Болот. Мен ошого суроом бар эле, бирок эми сизди кантип тааныйбыз? Биз болсо ошо Кыргыз-Дортонос проекттен көзөмөлдөйбүз. Андай жакшы экен. Технадзор. Технадзор болгондо ошондо автордун тапшырмасы менен да мындай алган. Жок, биз өзүбүз. Бизде болсо баягы проектти кандай болсо ошону жасап аткандарына караш керекпиз. Анда сизге суроо экен анда. Мен мындай алганда дарегин тура эле таап келиптим. Мына жактан ноокаттан түшүп келе атабыз. Мына жол деп коелу. Анан мына жактан айыл башталат деп коелу. Мындай кылып айыл башталат. Анан мына жактан сиздер жолду куруп атасыздар. Келдиңиздер. Анан жолдун ортосуна мына бир сызык болуп, мындан кетет турабы? Эми бир машинанын эни
жол менен мынанча болот дейли. Эми бул жакта мунун артынан дагы бир машина кетип атат дейли. Эни ушундай. Эми сиздерде мына жерден лоток алып кетип атасыздар. Туурабы? Турула айттым, а? Анан лоток, анан мына жактан тротуар алып кетип атасыздар. Мисалы ошо кызгалдактын жанына айттым да мен. Мунунун эни 1,5 метр экен. Ооба. Мынау эме лотоктун өзүнүн эни bir 70 сантиметр окшойт. 80. 80. 80 деп коелу, 0,80. А бирок мынау жердин эни, анан мага табышмак болуп атканы мынау жердин эни экен. Анан менде суроо болот да. Эгерде мынау машина обочинага чыгам десе, сиздер эмне үчүн мынау жерге болгону мынаны өлчөп көрдүм, бир 2 метрге жетпеген гана эң калып атат мына жерде. Аны эмне үчүн мына жерде ушунча бир 3 метрдей жер турса, сиздер эмне үчүн бул жерден калтырып коюп, мына жерди ошол 1,5 метрге жетип жетпегендей гана обочина калтырып атасыздар. Себеби бул жер подъем жер экен. Чыгып кетип атканда дагы, түшүп келатканда дагы. Мына жакта жер жок экен, мен түшүнүп атам. А бирок мына жакта кенен жер турса, мына 3 метр жерди, мына жерди неге сактап атасыздар дагы, мына жерди неге кысып 1,5 метр калтырып койдуңуздар обочинаны? Мына жерде мага сразу эле жооп берип коеюн. Бул жерде зеленый насаждение болот. Дарактар, анан кийин кустарник немелер эгилет. Туура. Азыр эми мына жерде. Жок, туруңуздар. Санитарно-защитный зона деген түшүнүк бар. То есть баягы чоң трасса өткөндөн кийин, чоң трассада шум болот, түтүн болот. Ошон үчүн санитарно-защитный зонаны калтырыш керек деген түшүнүк бар бул жолдо. Бирок жол курууда ошондой түшүнүк бар. Аны түшүнүп атам. Бирок ошого жараша мына жакта үй менен мунун ортосунда дагы бир 10 метрдей жер турат. Ар бир адамга, мына жерге дарак эк, дарактан башка эч нерсе экпейсиң, бул санитарно-защитный зона дей турган болсок, ошонун баардыгы ушул жака бата турган нерселер. А эмне үчүн ошондой кылбастан мына жерди санитарно-защитный зона деп 3 метрди калтырып коюп, ошол эле учурда мына жерде кооптуулук жаратып коюп атасыздар. Эми азыр буга барайлы. Мына жерде бизде 3 категория жол болуп атат. Неге 3 категория? Бул өзү республиканский жол болуп атса. 3 категория дегенде бул жерде баягы интенсивность, нагрузка бүт бардыгы менен эсептелип, канча машина жүрөт, перспективада канча эсептелген да. Ошондо эсептелгенде 3-чү. Эми азыр 3 категория. 3 категориянын эмеси азыр эсли неме болсо, мына жерде 4 метр бул полоса. Полоса болуп атат. Ооба, көрдүм аны. 3,90 покрытие деп коелу, баягы асфальт менен кылганы. Анан кийин 2 метр обочина. 2 метр. Сиз азыр айткан 1,70, 1,80 ал туура эле. Бул бирок бүт элек. Если мындай алсак, бизде мына жерде дагы кошулат. Бетон менен укрепление болот. Кийин бул жерде баягы лоток турат. Бул жерде уже неме кетти, анан бул жерде тротуар, неме. Мына жерде 2 метр болот. Эми бизде мына жерде 4 метр болгону менен полоса мына жерден чийик болот. Ооба, баягы эмеси. Мына бул обочина 50 сантиметр, 0,5 метр. Бул обочина, укрепленный обочина, асфальт менен да. То есть асфальттын сыгынан тышкаркы обочина болуп эсептелет. Мына жерде 3,5 метр полоса болот. Бул именно машина жүрө турган полоса. Мына жерде 0,5, анан кийин 2 метр. Мына жерде аварийный же бирдеме болсо, ошо обочинага токтогонго болот. 2,5 метр жетет. Мына подъем болот, түз жер болобу, спуск болобу. Эми кээ бир жерлерде подъем, спуск, неме болгон жерлерде, конечно, полосалар көрүнгөн. Каралат, кээ бир проекттер. Өзүңүз дагы көрүп атасыз го. Кээ бир жерде көтөрүлүп атканда обгон болот. Эми аста кетип аткан машинанын сырын өтүш керек да. Ошон үчүн мына жерде проблема болбойт, чыгып неме кылган машиналар. Бирок эми бул азыр 3 категория деген бул эмне деген жолдор ошондо? Республикалык маанидеги жол. Жок, республикалык маанидеги жол, бирок мына жерде неме болуп атат да, покрытиясы 8 метр, бирок жолдун жүрө турганы 7 метр. 2 полоса. 2 полоса 3,5 метрде. Жок, мен аны түшүнүп атам. Бирок бул мындай болуп атат да.
ошол жолдон баштай турган болсок, ошол кире баштап те аркага чейин эсептей турган болсок, дээрлик 1 миллион калк жашаган жер болуп атат. Анан бул кантип 3-чү категориядагы жол болуп калат дейм да. Бул республикалык маанидеги, керек болсо эл аралык маанидеги жол. Бул өз маалында баягы тех задания менен жасалган жумуштарда биз мына проект бизге берилди, биз ошол проектти аткарыш керекпиз. Эми ушул туура деп эсептейсизби? Эртең мен ойлоп атам болгону. Азыр баягы спорт боюнча олимпиада болуп атпайбы? Эртең ошол жерде автокырсыктар боюнча олимпиаданын алтын медалын биз алат окшойбуз дейм да ошол жерден. Кичине эле мындай кылсаң баягы арык нечеге түшүп кетет. 2,5 метр все-таки арыктан алыс болуп атат. То мына жерде только аварийный остановка же вынужденный остановка болсо эле токтойт бул обочина. А муну макул ошондой экен. А муну зеленый насаждение деп атасыз, ушул жашыл аянтты. А ушуну бир аз кыскартып, муну бир аз жылдырганга не жолдо болот? Бул дагы эле бүт жерде нормалар бар да. Ошо проектировать этип атканда дагы эле ошол жерде бүт полоса отводдорду бүт баарына карап, канча жерге мүмкүнчүлүк болот, канча болуш керек, ошолор баарын эсептешкен да. Макул. Анан мына жерде мисалы мына жол кетип атат. Анан мында кылып туруп, мынтип эмени жанагы аялдамалардын ордун чыгарыпсыздар, жакшы экен. Бирок муну баягы бордюр менен жасап атасыздар тосмолорду. Мындай кылып. Анан ушул бордюруңуздар мындай алганда асфальтка тийип турат да. Анан эртең келип туруп машиналар ошол жерге сайылып калбайбы? Биздин эми айдоочулук маданиятыбызды билесиз элдин. Бул жерде остановкалар мындай болуп атат. Баягы киргенде торможение, анан кийин площадка, анан кийин разгон. Ошо киргени 30 метр, площадкасы 20 метр, 40 метр разгон. Чыгып кете турганы. Анан эми машиналар жакын келбеш керек да бул жерге. Бул жерде дагы эле баягы желтый немелер бар го, разметка. Аларды дагы эле чийип неме кылат, эми водительдер дагы эле караш керек да. Бул атай кылынып атат да, чтобы машиналар мына жерде адамдар площадкада турса, чтобы машина келип ушул жерде эми сактап калат да, эми даже ал жака чыгам дегенде. Эми өзү ушундай салынат да. Именно ушул учеттор менен. Туура, сиздер бирок бул азыр мен ойлоп атам, бул баягы шаардын ичинде ошол нерселер, ушу сиздер айткандай шаардын ичинде ылдамдык аз болот. Анан баягы аялдаманы карап пландаштырып жүрүшөт. А бирок бул жанагы айткандай бул республикалык маанидеги трасса болуп атат да. Трасса бул скоростной жол болуп атат. Айта айтып турат. Раз ошондой жерде ошол баягы автоунааларга мындай катуу келип токтогонго, катуу келип атканда буларда запас жер жок башка. Болгону ушул эле, ошон үчүн мына жерден балким мындай алысыраактан эле мынтип кирип кеткенге шарт түзүп эле. А вот ошондой болуп атат да. Мына 30 метр болуп атат да. Мына площадкага чейин 30 метр бул айдап барып ошо торможение деп коет да. Түшүнүп атам, ошону мына жерини ошол жанагы бордюруңуздарды эконом кылып эле, мына жактан эле кылып, мына жерге койбой койсоңуздар эмне болот? Эртең барып туруш керек. Ичинде энди машина мынакей, мына жерде келе жатканда мына остановканын чекеси менен жүргөн жолун 50 сантиметр отделять этип атат. Анан ушул жерден келип бул жака бурулуп, тормозить этип, анан кийин площадкага келет. Ошол. А бирок эми кече Жалал абадтагы жолдор курулду. Жалал абадтагы жолдордо ушундай башка жака чыга турган жерлерге алар кошумча бир полосаны берип туруп, анан кийин ушундай жолду куруп атышат да. А биз мына жерде азыр ошондой өзүнчө полосаны бербей туруп, ушул полосадан эле бурула турган кылдык. Мына жерде сөзсүз адам тормоз басат. Тормозду басып, ылдамдыкты жайлатып туруп, анан гана кире алат. Ансыз болбойт. А тормозду басты дегиче аркада пробка болот. Азыр мына жердеги машиналардын баягы плотностун көрүп атасыз. Эмнеге ушундай кылып таштырды? Жок, бул жерде туура эле болуп атат. Сиз айткан боюнча мына жерде перекресток болуп атса, анда дагы эле сөз чыгып атат. Бул жерде кандай болот депчи туура. Эми бул жерде остановка деген мына жерде знак болот. Уже водитель баратканда остановка экенин билет. Бул автобустарда. Ошолор баратканда же маршруткалар болот. Мына жерде знак экен деп туруп, уже торможенияны ушул жерден баштайт. Анан келип туруп, ушул карманга кирет да. Туура, эми эртең мындай болот. Эртең дагы бир 5 жылдан кийин бул жолду 4 полоса кылбасак болбойт экен дейсиздер. Анан мен чыгып айтам, 4 полоса кылыштын кереги жок, ушул эле жол бойдон калсын, акчаны эконом кылалы десек, сиздер айтасыздар, жок, болбойт бул. Машина тормоз бергенде аркада пробка болуп атат, 40-тан ашып жүрө албай калдык деп. Анан 4 полосаны кыласыз. Туура айтып атасыз. Баягы машиналар канча тез жүрсө, ошончо пробка пайда болбойт. Ал сразу немеле болот.
Эми мынаны проектировать этип атканда 2030 жылы канча машина болот, 2040 жылы канча машина болот деп туруп бүт расчеттор болгон. Но бирок эми биз планировать эткен менен азыркы маалда машиналер абдан тез неме болуп атат да. Вот ошону айтып Эми ошого азыр карап туруп мынакей карасак ABS, ондо эми ушул маселелерге карап туруп эми решениялар чечимдер приниматься этилип атат да, чтоб мынандай маселелерди чечиш, чтоб перспективада неме болбосун деп проблемалар. Бирок бүгүнкү күндө мынау салынгандар именно проектировать этип атканда өзү ушундай керек эле да. Тем более бул населенный пункттар. Ал жерде обязательно керек да. Эми и культурно болот, машиналер кирип. Көбү дагы эле айтып атат. Эмне ушу 10-20 метр кылып атасыңар, площадканы 10 метр кылып койсоңор эле болмок эле деп. Жок, ошондойлор дагы бар. Айтканда. Биз эмне үчүн дегенде ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы бар экен да. Бирөөдүн бирдемеси болсо кыскарт дейт, бирөөдүкү жок болсо чоңойт дейт экен. Ну, бирок жок эми ГОСТ деген барбы? Ошолорго карап туруп, ушу ГОСТтор менен бүт баарын кылды. Ошон үчүн биз мына карман, неме дегендерди, разгон, торможенияларды бүт баарын норма менен кылып атабыз. Туура, эми мындай болуп атат да. Эми салыштырбасаң айла жок эми. Ысык көлдө болгону бир 550 миңдей адам жашайт. Анан ал жакта сезондуу гана баягы машиналардын потогу көбөйүп азаят. Эми анан ысык көлдүн эли мындай айланып, көлдө айланып жайгашкан. Эми элдин жарымы бул жээкте жашаса, жарымы бул жээкте жашайт. Бирок ошол жерге ысык көлгө биз 4 полоса жол салып атабыз азыр. И обочиналар дагы 2,5-3 метрден кеминде бар. Мен көрүп келдим өз көзүм менен. Анан бул жакта мундон баштап ошол электин аркасына чейин ала турган болсок, акыркы айылга чейин алсак, дээрлик 1 миллион адам жашап атат. То есть көлдүн элинен 2 эсе көп адам болуп атат. Андан сырткары көл туюк жер. Ал башка жака кетпейт мындай алганда. Көлдү айланып эле чыгат. А бул жакта Өзбекстанга өтөбүз, Тажикстанга өтөбүз. Бул республикалык эмес, керек болсо эл аралык маанидеги жол болуп атат. Анан ушул жолду болгону эмне үчүн биз эки эле полоса кылып атабыз? Оор жүк ташуучу машиналар өлгүдөй көп жүрөт. Алардын ылдамдыгы чектелүү болот. Аркасынан жеңил машина сөзсүз озуп өтөм дейт. Озуп өткөнгө бир дагы мүмкүнчүлүк калтырбаппыз да азырчы. Авариянын эртең автокырсыктардын булагы ошолорду адамдарды автокырсыкка түрткөн жол бир кан жол болуп калабы дейм да. И ушуну неге ушундай кылдык азыр эми жок дегенде макул ошондой болуптур. Макул эки полоса экен. Ошонун жок эле дегенде мына полоса деген айланайынды мындай бир 3 метр жок дегенде калтырып, мына жерде азыр бир дарактан эксек, эки дарактан эгели плотныйраак кылып макул. А мына жакта элдин өзүнүн огороду турат. Мисалы мына жерде адамдын үйү тура турган болсо, мына жерде үйү тура турган болсо, мындан сырткары азыр сиздердин тротуарыңыздар мына жерден өтүп атат. Анан тротуардан мына тротуар деп коелу. Анан кийин мына жерден зеленый насаждениеге деп чоң жолду калтырып туруп, анан машинанын обочинасына мындай кууш жерди калтырып атабыз. А бирок элдин мына жерде жок эле дегенде бир 10 метрдин тегерегинде жер турат. А ошол зеленый зона болуп кала бербейби? Эми сиз көргөн жерде ушундай болуп атат. Калган жеринде жок. Андай мынандай немелер жок, насаждение. Бүт жеринде эмес. Только вот ошол эле жерде бар. Макул, а мына жакта болсо баягы элдин үлүш жеринин этегиндеги баягы дарактарды бүт кестирдиңиздер. Биз ойлогон элек, баягы эл бошотуп берип атат жол кеңейсин деп. А дарактарды кестирип ошол жерге жеткен жоксуздар. Жол кайра эле кууш эле болуп туруп, мурдагы Союздун жолунан дээрлик айырмаланган жол. А ошону жок дегенде билбейм эртең ошол жактын обочинасын кандай кыласыздар. Ал жакта ошондой кууштай болуп турат. Жок, ал жерде дагы эле баягы 6 метр болот да. 6 метр кийин күбөттөр болуш керек, баягы суу кеткен. Алар дагы кириш керек да. Эми мындай караганда жолдо мындай чоң проблема дагы эле жок. Жолдо. Именно ушу населенный пункттарда болуп атат. Если мындай алсак, мынакей Нокатта, Мурфанада, Разаковта азыр. Разаковта дагы эле ал жерде дагы эле проблема. Вот именно ошол жерден өтүп атканында проблема. Демек проблема болсо, значит, ичинде проблема ошол жерде ичинде. Мына ошондой Нокатта алсак, мына жерде из-за мына пешеходный переход үчүн машиналар топтолуп калып атат. А ошол вот ошол сурайын азыр мына проектте каралды да. Эми каралды деп атасыздар. Бирок мурдагы бул кишиден мурунку акимде, мисалы Дамир мырзанын малында айтылып атты эле. Бул жерде баягы жер астынан өтүүчү өтмөк жолдор каралып атат деп айткан эле. Аны баягы дагы акчадан эконом кылалы дедикпи, эмне дедик, иши кылып, алардын бардыгын азыр долбоордон алып салыппыз. Анан кийин азыр айтасыздар.
эми эл көп болсо эмне кылалы деп коесуздар. А эмне үчүн эл көптүгүнү билебиз биз. Бул жер населенный пункт экенин билебиз. Билип туруп, анан пешеходду коюп коебуз дагы пробка болсо, эми пробка болуп атат. Жок, эми бул мурдагы пробка. Жок, мен аны түшүнүп атам. Азыр мына жерге 6 полоса кылсаңыздар дагы чечилбейт. Ошон үчүн мына жердеги эмелерди неге алып койгонсуздар баягы жер астынан өткөн жер. Ошон үчүн мынау боюнча мындай аким менен дагы ушул жердеги активдер менен жок. Мындай сырана обсуждение болду ушул жерде эмне кылайлы деп. Азыр архитектор менен обсуждение болду. Предложениялар түшүп атат. Мынакей азыр Ошто перекресткта неме кылган бир сооружение жасаштыр ого. Ошону дагы эле ушул жерге ошондой применять этели дегендер сөздөр болуп атат. Эмне үчүн дегенде подземный кылганда это уже как бизнес интерес. Туурабы? Ал жерге бир комокторду коюп, бирдемелерди коюп, бир четинен жакшы дегендей сөз. Жок, андай жок. Жок, андай дагы ошол дагы эле болот. Подземный переходдордо көбүнчө ошол жагы кызык. Жок, мен аны түшүнүп атам, а бирок мынау жанагы эменин Кара-Балта менен Бишкектин жолу. Ал жерде канча переход курулду, а жерде бир комок курулган жок да. Жок, эми ошондой кылса болот дейм. Жок, бул жерде азыр эми мындай да ушу жол курулуп атканда, эч качан мурдага караганда хуже болбойт. Все равно улучшение болот. Мына ал жерде дагы подземный переход болобу, үстү болобу. Бул дагы эле жакшы болот. Туура, бирок булар им лучше знать, что здесь нужно. Проектировщик хорошо, безопасный жагына каранды. Туурабы? Азыр безопасный деп айта албайбызбы? Жок, баягы подземный переход немени бир вариант болду. Азыр болсо, раз бизде уже бир практика болду, мына Ошто курулду, может быть, ушул жерге дагы эле именно мына жерде круговой болуп атат. Бул жактан келет, бул жерден барат, 4 жерден түшүп атат. Может быть, ошол жерде ошол круговойду кылган надземный. Может быть, лучше болот, адамдарга басып өткөнгө. Бир четтен кызык, чыгып алып, көрүп, неме кылып. Сиздер бир эле учурда акчаны эконом кылдык деп атасыздар дагы. Ошол учурда дагы кошумча сооружениеге дагы акча талап кыла турган долбоорду айтып атасыздар да. Ал оңой эмес, акчага бүткөн. Жок, бизде азыр сөз акчада жок да. Жок, ал азыр ким айтып атат? Биз азыр мынаны акчанын аздыгыдан же көптүгүдөн кылайлы деп. Ошону айтпай атасыздар, бирок ошол эле учурда айтып атасыздар. Мына жерге баягы круг кылалы деп. А круг ал оңой эмес, акчага бүткөн да ал. Оштун бюджети позволяет этиптир. Ал биринчи предложенияны көрөйлү, анан биз аны эсептеп, может быть, мына акча даже бул жетиши дагы мүмкүн. Мен азыр сөз акчада эмес да. Мен эми жергиликтүү бийлик менен кеңештик деп атасыздар. Бирок жергиликтүү бийликти азыр мына акимдин эми мен профессионалдык жагына мен шек келтиргим келбейт. Бирок бул киши өтө мындай жош, өтө баягы интеллигентный кишилер болот го, жанагы. Долбоор ушундай экен, макул анда долбоор болсо деп макул менен баягы долбоор менен макул болот экен. Сиздер менен талашпайт экен да бул киши. Жок. Талашкан жерде проект 4 полоса болуп аткандан кийин бул жерде все равно архитектор эми бардыгы менен мындай макулдашып, акылдашып бир иш кылыш керек да. Ошондой, а бирок бул жолду мындан дагы жакшы кылыш үчүн өзүн өзү чаап, жаман көрүнүп, жок бул болбойт, мен кабыл албайм, бул жердин эли меники, мына жерде эл ушунча эл турат, эртең мындай болот, бул проблемадан арылбайбыз, ушунча пул кетет акча. Эми талашпаса, значит биз туура эле кылып атабыз. Вот ушундай сөз болот, көрдүңүзбү? Жок, биз туура кылып атабыз, проектини, немесин башталган 6 километр боюнча биз администрацияга акимдин эмеси менен бүт сунуштарды бергенбиз. Конечно. Ошо кольцевойду биз бердик. Остановкаларды биз берип атат. Сентерге кругой коюп бергиле, бул жака коюп бергиле деп. Кольцо качан курулат анда? Жок, кольцону курбай булар биз сунушту берип атабыз да. Мына жерге бизге кольцо куруп бергиле деп. Жок, кольцого чейин мынау эми аны сиздер борборго кыласыздар. А бирок борбор эмес, мына жактагы 2 ай өткөн жерлер бар да. Алардын бардыгына кольцо курбайсыздар. Жол боюнча ал действительно каралды. Ал дээрлик 2,5 миллиард бюджети бар. Ош араң бирөөнү кылды. Азыр Бишкек эмеде Нокатта андай бюджет жок да. И бул аны кура турганга эми бул оюнчук эмес да мындай кылганда. Биз ушуну курат электеп эле мультфильмдей кылып кое албайбыз да. Бул республикалык бюджеттен каржыланат. Республика керекпи, керек эмеспи, колдобойбу, ошол жагы бар да. Ошон үчүн мына жактагы подземный переходдор бар эле. Ошолор эмне үчүн алынып калды? Эртең канча адам ушул жерден авариядан өлөт? Канча адам мына арыктын ичине түшүп кетет? Ошол жагы эми коопсуздук жагына мен красивый болсун деп аткан жокмун. Мен болгону баягы коопсуз болсун деген биринчи орунда турат да. Коопсуздукта бирок азыр бул жерде проект до конца бүтө элек калат.
А эмнеге биз азыр буну обсуждать этип Мен азыр көрүп ошол бүтелек болсо, бүтелек малында же жылдырып, ушул малда ката боло турган болсо, азыр бир комиссия Жок, түзүп мындай эле, болот го, бир ошо- протокол менен өзгөртүүнү киргизип, дароо оңдоп кетсе Мен болот. жана ошо айтпадым, райондук службалардын баардыгы өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Керектүү убакта штаб өтүп атабыз деп. Могу сиз айтып атпайсызбы, эмне үчүн коррупция кылбай эле позиция кылып коюп келиңер деп атпайсыңарбы? Бул али жок экен, долбоордо жок. Бул да жок, бул да жок. Ооба. Экөө тең А жок. бирок башында муну ниет айтылып аткан. Биздин мына жергиликтүү элдер айтып атат да, эгерде деп атат, муну позиция кылсак деп атат да. Жергиликтүү эл эмес, мурда аким баш болуп айтып аткан. Саң азыркын айтайын эми. Ага кезде талап кандай болгон билем. Азыр түн ичинде деп атат да, мисалы үчүн ар кандай кишилер болот экен, могу жерге булгап салат экен деген кеп чыгып атат. Нечто булгаса? Уксаңыз, тиги тамекисин таштайт, ичкен арагын таштайт, туалет кылып салган болот. Андан көрө жердин үстүнө кылалы деп атат. Эми ошентип аргумент айтса боло берет. Сунуштарды берип атабыз да. Сунуштарды бердик, азыр жактырып элек. Ошондой Беки элек. Бекип калсанан Жакыпбек мырза. кайсысы бекип кайсысын салынат кое туралы. Жакыпбек мырза, мындай да мен эми сиздерге душман эмесмин. Мен эч кимге душман эмесмин. Мен болгону ошол сиздикине окшогон аргументтерди убагында жана парктарга карата айткан. Парктар каралбай калды. Парктар баягы алкаштардын, наркомандардын мекени болуп калды. Ошон үчүн парктарды менчиктештирип салалы. Ошон үчүн мен менчиктештирип алганмын деп актанып атат. Сиз да ошого окшоп атасыз. Беки элек бирок сунуштарсыз биз берип атабыз да. Бекигенден анан айталы, эмне үчүн муну болуп калды, эмне үчүн тигиндей болуп калды депчи. Анда уже кеч болуп калбайбы? Кеч болбойт, экөөнүн бирөө бекит да. А бирок бул азыр уже жолдун үстүндө покрытиясын кылып кетип атабыз. Эртең казып алып кайрадан переход кылабыз мисалы. Эгерде мунуга токтоло турсак. Азыр буга биз бул жерге жетелекпиз. жетелек да азыр. Азыр биз бул жерге жетелекпиз. Биз азыр мына жол салынып атат, параллельное проектирование болуп. Ошол бул жагынан келе жатабыз, бул жагда. Ошол эле учурда мына сиз өзүңүз дорожник болсоңуз жакшы түшүнөт экенсиз. Мисалы мынау бул скоростной трассада мындай чоң трасса болчу. Бул жерде эми гуулдап түнү күнү сутка болсо суткада машина токтобойт да, кыймыл токтобойт. 1 минут да токтобойт. Эми ошол эле учурда мынау жактардан азыр жолдор чыккан. Бул кээде ушу жолдор эмес, кээ бир мынау жерлерде үйлөр жайгашып атат дагы, ар бир үйдөн ушундай эме чыгып атат. Ар бир үйдөн ушундай чыгып атат. Муну сиздер болсо буга дагы жол берип коюп атасыздар да. Өзү негизи буга өзүнчө жол берилип, анан мунундо бир кеңирээк жерден кошулуп анан кете тургандай жол кылыш керек эле. Азыр биз аны да кылбадык дагы, мына чоң трасса болсо, ошол трассага ар бир үйдөн кошуп атабыз мындай. А мына жерди эмне үчүн биз албай атабыз, эмне үчүн азыр бошот деп айтабыз, же болбосо убагында чыгып кеткен болсо кайрадан аркага кайтарбай атабыз, мен билбей атам азыр. Азыр мунун ар биринен кошуп атасыздар, сиздерчи мынтип. Ар бир үйдөн кошуп атасыздар, ар бир көчөдөн кошулганы макул эми. Болгону өзү бир полоса жол болсо, ошонун ар бирин кошуп отуруп, ал аз келгенсе азыр ар бир үйдөн кошуп берип атабыз чоң трассага. Бул канчалык туура эми ошо? Мен сизге айтып атам, бул населенный пункт. Ооба. Бул населенный. А бирок Бул жерде бизге чейин дагы элдер жашап аткан, машиналар өтүп аткан, туурабы? Ошого карабай, все равно улучшение болуп атат го. Улучшение болуп атат. Именно ушуну карап туруп, анан кийин биз келип алып туруп эле бүт жашаган үйлөрүнү бузуп салганга дагы туура эмес. эми мен мындай кылам да, мен эң идеальный версияды алам. Ага, постепенно барыш керекпиз да. Сиз андан бир аз ыраагыны ошондо бир эме. Эми биз сразу эле ондай кылганыбыз менин оюмча туура эмес. Ким баягы кайсыл мамлекет бирдемеге жетсе, биз азыр сразу барып туруп эле ошол мамлекетти карап туруп эле биз ушуга жетиш керекпиз дейбиз. Ооба, максат ошондой. Алысыраак коюш керек. Жок, бул туура. Бирок булар ушуга кантип келди? Биз аны карабай атабыз да, мына промежутогунду карабай атабыз. Жок, ушундай болуш керек. Может быть, биз дагы постепенно ушинтип улучшать этип келгенибиз наверное туура болоттур. А то азыр келип туруп эле бульдозер менен 100 метрди алып туруп эле түздөп салганыбыз ал туура эмес да. Ал туура эмес да. Постепенно барыш керек все равно. Макул эми. Туура же туура эмес. Айла жок эми, биз эми идеалдуу жагын Анан айтып кийин мынакей сиз айткандай эле туура. Мен сиз менен макулмун. Мына жерде раз неме болуп аткандан кийин жол. Мына жерден ар бир үйдөн чыкканы бул дагы эле опасно, туура. Но бирок жить-то надо, туура же туура эмес. Бизге чейин ушулар чыгып жүргөн үйлөрүнө. Эми болсо ушуну биз максимально баягы чоңойтуп, мына жерден выездтерди неме кылыш үчүн знактарды коюп, неме кылып, тез машиналар жүрө тургандай кылып, жолдорду оңдоп. Тез жүрбөйт да азырчы. Эми населенный пунктта все равно мына жерде ограничение болуш керек. Макул, эми мен ошону айтып атам.
Мына жерде үй турат. ооба. Мунун дарбазасы турат, мунун эшигинин алдында уже машинасы турат, бир машина кеминде. Эми караңыз. Мына жерден мына жолго чыгат. Бул жердин ортосу мына арык менен лоток менен мына асфальттын ортосу болгону азыр өлчөсөм 1,5 чыгып атат, эртеңси бүткөндөн кийин 2 болот деп атат. 2 метр, 2,80, 3 метр, 4 метр запросто. Мына жерде кызгалдак мисалында айталы, 4 метр таап берсеңиз, мен ошол жерде мурдумду кесип берем азыр. Кеттик, жүрүң. Серьезно? Кеттик. 4 метр жолго чейин, дарбазадан. Жок, дарбазадан эмес, Лотоктон айтып атам, бул жерде 50 сантиметр. Бул обочина, 2 метр бул болуп атат. Анан кийин биз плитаны коюп койдук, үстүнөн туурабы 1 метр. 1 метр. Ошондо бизде ушул лотоктон алганыбызда где-то так 2,5, ну, в общем, где-то лотокко чейин 3 метр болот. Туура, эми карап турсаңыз мына. Мына жерде 1 метр жетпей калды. Жок, токтосоңуз мына. Ал жалка эмес мына. Мына жерде машина келип атат дейт. Бул машина келип туруп, мына үйгө кириш керек. Мындан поворот алат. Алып киргенде мына жерде болгону бир 4 метрдей эмес, 6 метр. 6 метр калтырып атасызбы? 6 метрден мында С учетом, да. ошентип кирип атат. И чыгып атканда дагы ошондой кылып кирип атат. То есть бул жерди ошол жок дегенде мына жерлерди кеңири кылып, ушул жок дегенде ушул жердин обочинасы кеңирирээк болсо, мен ошол жерде мындай обочинага келип, обочина аркылуу бурулуп кирип кетет эле. Чыгып атканда дагы обочина менен барып туруп, намынтип кошулуп кетет эле деген ойду айтып атам. Жакшы оюңуз, жакшы, бирок ушундай болот. Машинелер кыйналбайт. Кимдин машинелери бар, анан бир грузовой, бир чоң машина неме болсо, это единичный случай, может 1 жылда бир жолу, же 1 айда бир жолу, может кириши мүмкүн, бирдемени алып келип, түшүрүп неме кылып. А так фактически бул заезд во дворы деген неме да, во дворы. Ушу өзүнүн ар биринин легковой машинеси менен кирип чыкканга, ошон үчүн бул жерде 6 метрден, кээ бир жерде 5 метрден, кээ бир жерде 4 метр десеңиз дагы, ушул жол курулганга чейин кирип жүргөн ошол 4 метр менен. Ошон үчүн биз ошол 4 метрини калтырып койдук. Жок, эми ал 10 метр болсо, 10 метр калтырып койдук. Жок, ал айла жоктун иши болгон, ошол айла жоктун ишин кайрыла айла жоктун ишинде калтырып койбойлу деп атам да. Эми Жок, мынакеде ушул жерде дагы мындай сиздин алдыңызда бир айтып коеюнчу. телевизордон чыгып президентибиз баш болуп мактанып атат, биз өнүгүп атабыз деп атат. Өнүгүп атат. Мынакей, ошол жерде ким өзүнө 10 метр өз малында жасап кирип аткан, же болбосо ошол жасалган да 10 метр. Биз онун кем кылбайбыз. Жок. А бирөө болсо 4 метр кылып туруп, өзүнө кыйнап кирип аткан болсо, может быть биз 5-6 метр кылып Сиз азыр койдук. аны айтып атасыз, а мен трассадагы адамды айтып атам. Мен ошо трассадагыларды айтып. Жок, ал трассада өтүп кетип аткан адам бирөө 4 метрде мынтип нарактан поворот алып кирем десе, аркасында биз отуруп турушубуз керек, күтүп. Жок, ал сразу эле кирип кетет. Ал өзүнүн үйүн билет. Туурабы? Ал заранее баягы поворотну включать этет 50 метр вперед, баягы неме кылам деп, мен азыр маневр кылам деп. Биз болсо жолчулар салып беребиз. Но бирок ошону салганда дагы бүт бардыгы туура айдаш керек да жолду, туурабы? Соблюдать этип бүт бардыгын. Ошондой, а бирок ал мүмкүн болгон рисктерди, тобокелчиликтерди, ар түрдүү баягы погрешность деп коет го, 10-15% ар бир адамда ал болот. Бирөө шашкан болот, бирөө көзү жакшы көрбөйт, ден соолугу начар болот. А кимдир бирөө мындай бир кооптуулуктан улам бура коем дейт. Ошого окшогон рисктерди эске алып, анан кийин дагы бир мынау нерсени ошол 2 метр эмес 2,5-3 метр кылбайсыздарбы обочинаны деген эле сөз. Жок, биз бүт бардыгыны мына жерде жол бүгүнкү күнгө чейин кандай нормативдер алынган боюнча Эми мен ошолорду максимально неме кылып атабыз. Эми мен түшүнүп атам, ал бул эмне үчүн мындай болгонун мен эми түшүнүп атам. Көрсө, сиздер республикалык керек болсо эл аралык маанидеги жолду сиздер айылдын жолунун деңгээлине түшүрүп, 3-чү категориядагы жол деген статусту берип туруп, ошонун негизинде ошону кылып атасыздар. Аны түшүндүм. Кантип? Жолду кичинекей коюп ан болот. Бул жолду биз кичинекей кылган жокпуз. Конечно, кичирейген жок да жол. Республикалык жол кандай эле азыр кандай жол болот? Кандай кичирейип атат? Жок. Мен эми салыштыргым келет да. Бир жакта бир облустун жолу 4 полоса болуп атса, мына жакта 2 облус бүтүндөй эл аралык маанидеги жол болгону кичинекей ушу чучуктай болгон бир кууш жол. И ошону жакшы деп атам. Эми мындай кылайлы, все-таки көл бул бир четтен курортная зона, туурабы? Ал жерде туристтер бир маалда көп келет. А
кыштын күнү ал жерде даже машинелер, наверное, көрбөйсүң. Анда алсам да бир машина. Ооба. Ошон үчүн именно бул дагы ушул жагда каралган да. Ушул жагда каралган да. Эми сиз азыр айткандай ушул жерден баштап туруп Лейлекке чейин дедиңиз. Лейлекке чейин канча населенный пункт бар? Ошодо мен ошол Бардыгы эле ушул жол менен неме болуп атат. Анан кийин ал жерде пробка болгон үчүн ушул маселе көтөрүлүп атат да. Мына ал жерден объезд керек. Объездин дагы качан деген мөөнөтүн эч ким айта албай атпайбы азыр? Качан болот, качан башталат, качан бүтөт мисалы? Эми мындай эмес да. Бүгүн сүйлөдүк, эртең ал даяр болуш керек деп. Уже это прорабатывается. Канча жолу болду, канча жолу бул маселелерни проектировщиктер келди, уже жолдорду полностью карап кетишти. Кандай кылайлы, неме кылайлы. Анан кийин алар дагы эле транспортты эсептеп атат да. Канча транспорт өтөт. Ошол жол действительно керекпи, керек эмеспи деп. Эми ал дагы бүт баарын карайт да. Канча машинеге кылайлы деп. Интенсивность кандай болот? Ошого карап туруп, может быть, экинчи категория болобу, же үчүнчү категория болобу, же төртүнчү категория болобу. Эми все равно 15 жылга, допустим, жол чыдаш керек. Биз эми баягы текущий анда-мында ремонттор болот. Но бирок 15 жыл. Значит, ошол жерде дагы эле бир маалда 15 жылга жете турган үчүнчү категорияны салып туруп, кийин көбөйүп баратса, уже биринчи категорияга өтүш керекпи? Машиналар көбөйдү. Эми ошондой болот да. Мы не можем сразу баягы 50 жылга вперед деп туруп салып койгонго. Макул, азыр курулушту сиз көзөмөлдөп атпсыз. Жакшы экен. Анан мынау жолдун асфальттын сапаты кандай болуп атат азыр? Кайсысы? Ошол жаңы курулуп аткан, жаңы басылган, кече мисалы акыркы 1 жылдан бери курулуп аткан асфальттын сапаты кандай? Ал болсо бизде баягы асфальт нижний слой АН22Т дегени бар. Бул для тяжелых условий дегени, да? Это значит тяжелые условия дегени где-то 1 миллион 800 машина өткөнгө чыдай турган жол болуш керек. Анан кийин анын болсо баягы дизайны менен заводто жасалганы бүт текшергенде соответствует всем требованиям. Демек азыр мынау жолдун сапаты жаман эмес. Жок. Эми карап туруң. Мен эмне үчүн башка жолдордо кетип атсам, машинам дүк дей бербейт дагы, мынау жерде кетип атсаң дүк этип. Анан эмне үчүн былтыр кылган жолуңуздар быйыл уже казылып атат дагы, быйыл ремонт кылып атасыздар? Так, биринчиси ровность деп коет. Ровности баягы 3-метровый рейка дегени бар. Ошон менен текшерет. Анан да допускалары бар. Анын допускасы баягы допускается до 7 миллиметров дегени. Ар бир 3 метрден баягы коюп туруп, эми анын өзүнүн эмеси бар, кандай текшерилет. Методикалары. Анан ошол болсо биз полностью текшерип чыкканбыз. Мен деле машина айдап жүрүп бир стажым бир 10 жылдан ашык. Айтып берейин. Токтосоңуз, мен мисалы кече Жалал Абадта жол салынды. Жалал Абадтагы жолду көрдүм мен. Жалал Абадта шум да жок да, зуу этип айнектин үстүндө кетип аткандай кетип атам. А мына жака келсем мен кадимки эле эски жолдогудай дүктүк Сиз эме кылбайлык, сиздерге бир кадетти алып берет. Саат 4-тө бекте планды чогушубуз бар. Ооба. Ал жерде жол бүттү. Бул жолдун ошол 15 жылга кепилдик бересизби ошол? Берем. Башка бир кадетти алып бересиз. Болду, бүттү. Берем. Ал жерде уже жол бүткөн, биздики нижний слой, крупнозернистый асфальт дегени, мында ошондой болот. 15 жылга чыдайт. 15 жыл ремонт кылбайбыз эми. Жок, эми үстүндө температурный эми мындагы немелери бар. Аны содержать этиш керек. Бирдеме болса, бирок мындай отуруп кетип, андай деген болбойт. Азыр акимдин жыйыны бар экен, ошон үчүн биз чыкканга. Жок. Биз мага көчөдө деле улап беребиз. Кереги жок. Рахмат. Кандайсыздар? Салам, кечиресиздер. Мен кең улантып береличи, биз мен эмен айтып атам да, мына жолду. Мына жерде Белөрүктүн жолу курулду. Мен билгенден 2008 же 2009 жылы ошол жол курулган. Азырга чейин бир дагы ремонт боло элек. Ошодон бери 12 жыл кеминде өттү. Мен азыр сиздерден сураганым бирөө эле нерсе. Муну жеке фирма куруп айтат. Болгондо дагы Кыргыз автожол деп Минтранстын алдындагы мекеме куруп атабы? Же ал жеке фирма? Бул госпредприятие. Мындай алганда бизде элдин алдында, элдин арасында мындай сөз бар да.
жеке фирма куруп атыптыр, алар начар курат дегенчи. Мамлекет өзү курсун деген. Эми мен сиздерден сурагым келет. Мамлекет өзү курсун деген жол, ошол жеке фирма курган Белөрүктөгү жолдой болуп, 12 жыл без ремонт кармап береби, бербейби? Мен ошону сурагым келет. Ушул жолбу? Ооба, без ремонт. Жамак дагы болбойт. Жок, эми сиз айткан бул совсем эле туура эмес да. Эмнеге туура эмес? Мен өз көзүм менен көргөн жол. Белөрүктөгү жол 12 жылдан бери ремонт боло элек. Кудум ошондой болуп, мамлекет өзү, башкан курбайсың, мына мен курам, мен жакшы кылам деп курган жолу, ошол жеке менчик курган, фирма курган жолдой болуп, 12 жыл туруп береби, бербейби? Ошого кепилдикти аласыздар Ал жерде мына сиз айтып атасыз, ал жерде эчтеке болгон жок деп туура. Ал жерде кээ бир жерлерде трещиналар бар. Трещина макул, мен трещина. Бирок Аны караш керек. Ал жерге суулар кирбеш керек. Аны эми өздөрүнүн баягы содержаниясы бар да. Жок, ошол сууну кирбей турган кылып, астына баягы төшөп, баягы сууну алыстатыш деген нерсе бардыгы сиздердин мойнуңуздарда. Ал нерсе ошону кылыптыралар. Анча трещина гана кетти, туура. А бирок ал дүк-дүк дедиртип баягы чоң бир машинага сезилерлик эме кылып элек. Ошондой деңгээлде болуп, 12 жыл ушу жолуңуздар чыдап береби, бербейби? Ошого ким кепилдик алат? Берет. Ким алат? Консультант, көзөмөлчү катары сиз аласызбы? Биз көзөмөлчү катары алабыз. Анан эмнени мойнуңуздарга аласыздар ошондо? Нишин дегенде биз мынаны салынып атканын. 12 жылдан кийин сиз чал болуп калсаңыз, мен барып туруп эме кылсам, эми ошол маалда ошондой болсо керек да деп Биз экөөбүз аны выяснять этебиз. Эмне себептен болду? Туура же туура эмеспи? Эмне себептен болду деп. Если ошол нерсе болсо, эмне үчүн дегенде биз мынабул бүт жумушуну эмне себептер болушу мүмкүн? эми мындай, эмне себептен жолдо трещина пайда болду? Неге? Бул температурный. Бизде резко континентальный район деп Мен аны түшүнүп атам. Белөрүк менен мына жердин эмеси градус. Эми азыр сиз барсаңыз, эми совсем башка жол, туурабы же туура эмеспи? Азыр барсаңыз. Мен азыр барам ошол жолго канаттанам. Жок, сиз жолду мындай көрүп көрүңүз. 120 менен өтүп кете берем. Мейли, бизде дагы эле 140 менен жүрүп атат азыр. Туурабы же туура эмеспи? Эми биз сизге айтып атабыз. Биз болсо, баягы кандай требования бар, ошону полностью соблюдать этип атабыз. Материал кандай болуш керек, кандай укатка болуш керек, канча кайсыл материалдар пайдаланыш керек, бардыгын неме кылып атабыз. Андай боло турган болсо, биринчи слою эмне үчүн казылып кайрадан жамалданды? Эми ал жерде биз болсо, бул жерде дагы биринчи жолу баягы крупнозернистый асфальтты пайдаланып атабыз. Жок, мен түшүнбөй атам. Эмне үчүн кайрадан бир Эми ошол жерде трещинасы болду. Асфальттын трещинасы болду. Демек, основание начар болуп Жок, турду. основаниясы нормально. Ошол жерди биз алып коюп атабыз. Же ошону калтырып кетиш керекпизби? Бизди көрүп калды, туура эмес деп. Мен тескерисинче айтканым, ал жамалды деген сөз бузулуп кетти деген сөз да. Бузулгандан Бузулган жок. казылып кетти да аныздар. Укаланып кетти. Жок, укаланта кеткен жок. Езилип кетти да мындай. Именно ошол жерде. Эми сиз дагы азыр айтып атасыз, ошол жерде мына большой грузный машиналар, тонналары көп болуп туруп, именно ошол жерде өткөндө болушу мүмкүн. Наркы Белөрүк, бул жерден өткөн машина Белөрүктөн дагы өтүп атат. Неге ал жер андай болбойт? Эми азыр барып көрсөңүз, ал жерде дагы эле эмне болуп аткан. 12 жыл өттү. Жок эле дегенде. Эми биз начар болгон жерлерин 2012 жыл эмес, 2009-дан бери канча болот? 2010, 15 жыл болду. 15. Эми дұрыс, бул жерде биз ошон үчүн карап атабыз. Кайсыл жерде анда мына дефект чыгып калса, курулуп аткан маалында. Ошону оңдоп атабыз. Курулуп аткан маалында биз еще мына жолду бүтүрдүк, тапшырдык деген жерибиз жок. Мен аны түшүнүп атам. Мен сиздерден кепилдик сурап атам. Себеби сиздер азыр көзөмөл кылганыңыздар үчүн сиздер айлык алып атасыздар. Сиздер соопчулукка иштеп аткан жоксуздар да. Эми Кудай көрсөткөн көрөбүз деп айтасыздар да. Сиздер так, мен мунун окуганмын. Жолдун основаниясы биринчи слой кандай болот, экинчи слой кандай болот, үчүнчүсү кандай болот, анан покрытие кандай болот, ал крупнозернистый, мелкозернистый болот, и кайсы жерге кандай болот, кандай температура бар, и бул жерге кандайын коюш керек, наркы жерге кандайын коюш керек, аны окугансыздар. И ошон үчүн бул кишилер окуган, ошону билет, ошого башы жетет, көзү жетет деп айлыгыңыздарды берип, анан жалдап келип отурабыз. Ушул жер эртең 1-2 жылга жетпей бузулуп кетпесин, жакшыраак кыл деп сиздер жалдап отурабыз. А сиздер айтып атасыздар. Биз жакшы көзөмөлдөп атабыз, требованияларга жооп берет деп атасыздар. И мен болгону сураганым ушул. 15 жылга ошол Белөрүктүн жолундай болуп туруп, мына жер бүткөндөн кийин. Бүткөндөн кийин чыдап берет, а? Чыдап берет.
Бүткөндөн кийин. Чыдап бербесе кепилдикти өзүм алам деп атасыз. Кантип аласыз мен билбейм бирок. Алабыз. Жолду кайта жасап бербейсиз. Алабыз. Ага, все равно мына подрядчик жооп берет. Биз ушул курулуп аткан маалында бүт баарын көзөмөлдөп атабыз. Подрядчик канча жылга кепилдик алат? Эми бул жол 15 жыл туруп бериш керек. 15 жылга кепилдик алабы? Жок, 15 жыл туруш керек ушул жол. Макул. Жок дегенде 2 жыл ремонтсуз туруп береби? 2 жыл ремонтсуз туруп берсе, демек наркы 15 жыл туруш керек да? Турат деп ойлойм. Турат. Турбаса ошол подрядчик жоопкерчиликти алат дагы. 3 жыл. 3 жыл. 3 жыл бүткөндөн кийин бул 3 жыл, булардын жоопкерчилиги 3 жыл. Эгерде 3 жылдан кийин Бирдеме болсо өздөрүнүн эсебинен оңдой берет. Жок, ал мен түшүнүп атам. 3 жылдын эсебинде бирдеме болсо, ошону жамап эле коебу же жолду кайра башынан кылабы? Жок, башынан кылбайт. Ар бир любой нерсенин өз себеби болуш керек да, эмне себептен деген. А себепти бул алдын ала азыртан жок кылып кетиш керек да. Жок, туура. Эми азыр биз айтпай атабыз, прям эртең бирдеме болот деп. Биз айтып атабыз го, ошол жерде бирдеме болсо себебин билиш керек, эмнеден болду деп. Макул эми. Рахмат. Сизге рахмат. Кандайсыздар? Sağlık, жақсымын, течибизсиз, саламатчылык. Бул жолду кеңейтебиз деп баардыгыңарды ишке салыптыр да бийлик, а? Xudo xolasa aka. Yaxshi bo'lib qolsa, ko'pchiligi yaxshi aka, Xudo xolasa. Бир жагы азыр бул жол кеңейсе, анан баягы бизнес кылганга мүмкүнчүлүк ачылат да. Xudo xolasa. Бир жагынан эми мындай бузуп, оорага салып аткан менен экинчи жагынан мүмкүнчүлүк да берилип атат. To'g'ri aka. Туурабы? Endi Xudo xolasa trotuar keng bo'lib qolsa, endi Бизнеске да жол ачылса керек. Yaxshi Xudo xolasa aka. Endi probkalar yo'q bo'ladi-da. Norozichilik барбы, жокпу өзү? Yo, norozichilik yo'q, alhamdulillah. Жол кеңейтип атасыңар. Ha, kengaytyapmiz. Канча мен, мисалы, азыр сиз канча метр кирдиңиз? Men o'zim meniki 350 yozib bo'ldi, men 8 metr kirdim. Parkovkam men. Ha, туура кылыпсыз ошо. О, алыс тойлопсуз да. Арканда алыска аргытасыз да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыз, жакшысызбы? Үйүңүздү буздуруп атабыз. Капачылык барбы, жокпу? Yo'q, xafachilik endi ko'pchilik hammasi buzyapti, biz ham buzib mana qo'yaldik endi Xudo xolasa. O'z joylari keltirib. Эми эмне кылайын деп атасыз? Бир жагы бизнеске шарт түзүп коеюн деп атасызбы? Endi Бул эми жол кеңейсе, бир жагы поток чоңойсо, бир жак кеңирээк болсо, бизнес кылганга дагы шарт түзүлсө керек дейми? shart tuziladi, undan keyin qarang, sklat bo'lganda un pullar bo'ladi, endi orqasiga qo'shtiramiz endi. Mana kichik torayib qoldi, kichkinayib. Hozir 180 yozdirdim, men 4 metr jildirdim bo'ladi. Nima qilib plashatga qo'ydim-da, ko'rdingizmi? O'zingizga da parkovka menен qo'shib Parkovka, qo'sha qildim. Бирок парковка өзүңүздүкү болуп калат экен да. O'zimniki bo'lib qoladi, Xudo xolasa. Кийин бийлик келип, мисалы, мэрия келип туруп, "Mo парковкага бул биздин жер, буга өзүнчө бизге аренда оформить et, бизге акча төлө" дебейт экен да. Дебейт экен. Бир жагы Meriyadan kelib aytishdi, o'ziniki bo'lish kerak dedi. O'zi mana kraslini mana kesilgan joy mana. Uni ichkari bizniki endi bu yog'i, Xudo xolasa. Жакшы болуп. Sentrda 14 metr bo'ldi endi. Krasliniga 14, 28 metr bo'ldi hozir. Xudo xolasa. Kengaygan bizga yaxshi, bizdan keyin kelajak bolalarga yaxshi bo'ladi. Оода эми Xudo xolasa. берде мындай да. Берде Акаевдин баласы жүрбөйт, Бакиевдин баласы жүрбөйт. Машина уруп кетсе, алардын балдарын урбайт. Эми ушул жерде катын калач, келин кесек, бала чака ушул жерде жүрөт дегендей. Бирдеме болсо, кыршы косолорго тиет. Ошон үчүн ачып койгон бир жагы жакшы эле болуптур. Рахмат ака. Bizga yaxshi-da. Макул. Мен сиздерге саатты көргөзөйүн. Мына саат 7-ден 39 өттү. Кечки саат 7-ден 39. Машинанын агымын караңыздар. Тыным жок мына. Мыналарды мен жүрүп тургула дебейм да мына. Машинанын агымы карагыла. Тыным жок. Ушул бул Ош Баткен жолунун бир кичинекей бөлүгү. Бул ушул Ноокатка кире бериштеги бөлүк. Азыр ушул жер Ноокаттын ичи, ошол шаардын ичи. 2-ден 4 полоса болот деп атышат. Ошол 4 полосалуу жолдо турабыз азыр. 4 полоса болуп курулуп аткан жолдо. Азыр мындай кылган. Бийлик келген мынантип мына 80 см киришин керек деп муну айткан, мисалы 1,5 метр киришин керек деп аны айткан. Анан наркы жагын мисалы мынанча жактарды мына буздуруп, сүрдүрүп, бошотуп, ушу жолду кеңейтип атышат. Эми бул жаман эмес, жакшы. Анан Ноокаттын эли өзү мындай баары бир жоош эл да, ошон үчүн мынаны буз, мынаны артка кайтар, мынаны артка чегин, жыл десе эле унчукпай жылып атышат. Ал жагынан элден маселе жок. Уюштуруу иштери жакшы. Баягы мынанча компенсация бересиң, болбосо мындай кылам,
Болбосо мен жылбайм деп эле баягы мындай алганда бизде сөз бар жана погун таразага салып деп. Ошо погун таразага салып отуруп алган эч ким жок. Жакшы. Болгону бул жерде ошол курулуштун сапатын, анан курулуштун ылдамдыгын тезирээк уюштуруп, тезирээк кылуу гана калган. Калган иштердин баардыгы бул жерде дээрлик чечилген. Жана эмени көрдүңүздөр. Ушул курулуштун долбоорун көзөмөлдөп аткан кызматкерлердин сөзүн уктуңуздар. Алар айтып атат. Биз долбоор боюнча иштеп атабыз. Долбоор жаман эмес. Долбоор аябай сабаттуу, ар түрдүү жанагы ГОСТун талаптарына ылайык курулган. Ошого жараша жазылган. Ошол долбоорду коргойбуз, долбоорду ишке ашырабыз дешип атат. Эми көрөбүз. Айтарын айттык.